Алахан Килсанбаевич, сиз мага асылбаңыз. Айбек, айнанайын, енем. Айнанайындар. Жок, бул бизге керек мыйзам экен. Неле бул мындай тукумдан кыр издейбиз? Неле билимдүү болобуз? Тоону же башканы сүйлөй эле колдоп берип койбойлубу? Бул жерде жумурткадан кыр издеген эч ким жок. Бул жерге карап деле келдик биз деле. Өзүбүздүн жеке пикирибизди Билдирдик. билдирдик. Сурап атасыңар, 48 саатка чейин деп. Алахан Килсанбаевич, сиз мага асылбаңыз. Мен тактоо иретинде Нуржигит Кадырбековго берген суроосун тактоо иретинде сурадым деп жатам. Урматтуу депутаттар. Сиз жок жерден Урматтуу асы депутаттар. бербеңиз. Мен сүйлөп делек, мага сөз берилген. Силер Адилет министринин орун басары болгондон кийин так жоопту билишиңер керек да. Эгер ошол мыйзам конституцияга каршы келсе, эмне иштейт? Конституция иштейби, мыйзам иштейби? Мыйзам иштейт. Кечирип кой айнанайын. Жок. Конституцияда эмне деп жазылып турат? Эч ким 48 сааттан ашык кармалууга укугу жок деп турат, туурабы? Туура. А эмне мыйзам иштейт дейсиң? Эгерде ушул сиздердин азыркы мыйзам ишке ашып кала турган болсо, кармалган биздин адамдар, шектелип кармалган адамдар сот тарабынан сот инстанциясы алынгандан кийин гана камалабы или ага чейин эле камалабы? 2 суткага. Ага чейин эле камалат. Эгерде бул мыйзам өтпөсө, анда өтүп калса, анда соттун чечими негизинде гана. Соттун чечими чыкпай турган болсо, эч кандай карма алып кирбейби? Жок, ага тыюу салынат. Эми урматтуу кесиптештер, бул бизге керек мыйзам экен. Неле бул мындай тукумдан кыр издейбиз? Неле билимдүү болобуз? Ачык сүйлөшөлү да. Наоборот, биздин адамдын укугун коргой турган мыйзам болот атса, тоону же башканы сүйлөй эле колдоп берип койбойлубу? Эми кечиресиңер бир аз катуу тийген болсо. Эми буга чейинки мыйзамда эч кандай соттун чечими жок, 48 саатка камап жатса, азыр эми адамдын укугу деп 48 саатка камаганга да соттун уруксат алганга болуп жатса, буну албетте колдошубуз керек да. Эми мындай акта караны кара дешибиз керек да. Мен өзүм жеке бул мыйзам долбоорун колдойм. Калтырып койгонго эч кандай кереги жок, калтырып койгон. Рахмат. Алахан Килсанбаевич. Урматтуу кесиптештер, биз суроону мыйзамда айтып аткан кишиге бербей, алдыбыздагы кагазыбызды карашыбыз керек. 48 саатка соттун чечимиси жок эле кармалат. Азыр деле ошондой. Бул мыйзамды 5 жолу кабыл алсак деле соттун чечимиси жок эле 48 саатка камайт. Демилгечи ошондойбу? Ошондой. Мыйзам өтүп калса деле? Ошондой. Өтсө да, өтпөсө да 48 саатка соттун чечими жок эле кармайт. Демилгечи так жооп берип коесузбу? Боло берет. Англис тилинде жооп берсеңиз дагы. Хоть кандай тилде. Сунушталып аткан редакцияда: никто не может быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов. Более. Көрдүңбү? Без судебного решения. В любом случае задержат. Маселе ушундай болуп атат. Айырмасы кандай болуп атат онда? Жок айырмасы. Айырмасы бул жерде 72 сааттан 48 саатка түшүп атат. Бул бир. Экинчиден, поле действия она чуть-чуть расширяется. Биз депутаттар бирөөлөрдөн сурап ушундайбы дебестен өзүбүз кагазды карап, окуп, айырмасын иликтеп, чагып, чечип алышыбыз керек. 72 сааттан 48 саатка түшүп атпайбы? Түшүп атат, бирок широкое поле действия деп атам. Поле действия ошол деле өз действиясы бар да. Айбек, айнанайын, енем. Айнанайындар. Жок. Келгиле, мен силерге танапсыз жарыялагылы, мен силерге мына мисалы моундай тил менен айтайынчы силерге мен. Эгерде ушул мыйзамдын күчү 72 саатка чейинки деген мыйзамдын күчү 5 гектар жерде иштейт деп аткан болсо, 48 саатка түшкөндөн кийин 50 гектар жерде иштейт деп туруп атат. Кандай айырмасын түшүнбөйсүңөр? Бул жерде жумурткадан кыр издеген эч ким жок. Андай айырмасы жок. Жакшы эле түшүндүрүп айтты. Биз деле жакшы эле түшүндүк. Бул жерге карап деле келдик биз деле. Өзүбүздүн жеке пикирибизди билдирдик. Сурап атасыңар, 48 саатка чейин деп. Биз жооп Нуржигит Кадырбекович суроо берди. Ошого бул жооп берди. Мен ошол суроону тактоо иретинде сурадым. Тактасак мындай. Мага берген жоопту Нуржигит Кадырбековго да берди. Тактасак мындай. Бүгүн көчөдө бараткан жигитти, көчөдө бараткан кызды колу бутун кайрып, эч кандай сотуң жок, 2 суткага чейин алып кете алат.
Мынау мыйзамды кабыл алсаң деле ошондой кылып алып кетет, Туура. албасаң деле ошондой алып кетет. Буга чейин 72 саатка чейин 48 саатка чыгып атпайбы 72 сааттан. Эми ал бул мыйзам кабыл албасаң деле азыр 72 саатта кармай албайт булар. Албасаң деле кармай албайт. Себеп конституция түздөн түз ээ болуп аткандан кийин конституциянын нормасы иштеп атат. Бул мыйзамың болбосо деле 48 сааттан ашык кармай албайт булар. Себеп азыркы күчкө кирген конституциянын редакциясында ошондой болуп кыскартылган. Ал конституция мынау мыйзамдан 15 эсе күчтүүрөөк. Мен айтайын деген мындай да. Комитетке 6-чакырышада ушул комитеттин мүчөсү болуш дегем да. Көптөгөн мындай мыйзам долбоорлор келет. Туура. Эгерде биз кайтарып өтө турган болсок, элдик талкуу болот, башка болот, өйдө төмөн болот. Биздин убакыт кетип калат. Ошондуктан биринчи окуудан кабыл алып берели, экинчисинен түздөгөн жерин түздөйлү. Өткөндө деле ушу башынан баштап көп талкуу дагы өткөрбөйбүз дедик дагы, аягына келип колдоп бердик. Пакет менен өткөрбөйбүз деп сиз айттыңыз дагы, акырында пакет менен колдоп бердик. Адахан Кызманбаевич, экөөнүн сиз айырмасы өзүңүз айттыңыз. Ошондо анан кайра кийин колдоп бердик. Ошондой болбойлу. экөөнүн Кийинки айырмасы- маселелерде карайлы деп атам. Айбек, экөөнүн айырмасы ат менен төөдөй. Мен сунуш киргиздим, ошону кабыл алдык. Эмне үчүн? Комитет ошол мыйзамдын долбооруна ээ болсун, комитеттин өзгөртүүсүнөн башка өкмөт киргизе албасын деген тартип менен пакет алдык биз. Сиз айтып жатасыз, күн тартибинен алып эле коелу, буну карабайлы деп. Туурабы? Мен ошону айттым. Биринчи окууну кабыл алып берели, экинчисинен дагы өзгөртөйлү деп атам. Мындай кылалы. Алсаңар ала бергиле, мен жалгыз кылам, маселе жок. Ала бергиле. Бирок момундай деген баяндаманы бербегиле. Элдин укугун коргоо максатында ушул мыйзамды кабыл алдык. Бул мыйзамды кабыл алганыңар менен элдин укугунун кылдай дагы мааниси өзгөрбөйт. Себеп азыр мына Адилет министринин орун басарынан ачык сурайбыз. Бүгүн 48 саатка сурадыңар, 48 саатка бул мыйзамыңар сиз эле кармайт. Бул бир. Экинчиси, бүгүн мыйзам кабыл алынбаса, 48 сааттан 1 мүнөт ашык кармап турууга укугуңар барбы? Бүгүн бар. Эмне үчүн? Бүгүнкү ошол действующий редакцияда ал 3 суткага чейин ошол жарандын тактоо иретинде кармаганга укук органдарынын укугу бар ага. Кечирип коесуңар. Эгер ошол мыйзам конституцияга каршы келсе, кайсы мыйзам иштейт? Силер Адилет министринин орун басары болгондон кийин так жоопту билишиңер керек да. Эгер ошол мыйзам конституцияга каршы келсе, эмне иштейт? Конституция иштейби, мыйзам иштейби? Мыйзам иштейт. Кечирип кой айланайын. Жок, конституция иштейт, бирок сиз баракелде. Конституцияда эмне деп жазылып турат? Эч ким 48 сааттан ашык кармалууга укугу жок деп турат, туурабы? Туура. Эмне мыйзам иштейт дейсиң? Ошон үчүн ушул мыйзамды конституциянын мыйзамына дал келтирели деп ошол мыйзам долбоору менен чыгып атабыз да. Түшүндүңөрбү эми жигиттер? Буну биз буга чейин түшүнгөнбүз. Жок, кечирип койгула. Мен тактоо иретинде сурап жатам деп дагы сизге айттым. Адахан Кызманбаевич, сиз мага асылбаңыз. Мен тактоо иретинде бул жигит Кадырбековке берген суроосун тактоо иретинде сурадым деп жатам. Урматтуу депутаттар. Сиз жок жерден Урматтуу асыл депутаттар. бердиңиз. Мен сүйлөп элек, мага сөз берилген, сөзүмдү аягына чыгарып алайын. Мен сөзүмдү аягына чыгарып алайын. Тургачы мындай очерк менен берели, анан бирөө Сөз мага жеткен боюнча турат. Сөз мага келген. Мындай да, урматтуу коллегалар, мен албетте баарыңыздарды сыйлайм. Бул жерде мыйзам долбоор каралып жатат. Адам укугу боюнча. Чындыгында биз буга чейин материалда бергенбизде караганбыз. Демилгечи демилгелеп жатат. Биздин коллегаларга ар бир суроосуна жооп берип жатат. Мен ошону тактоо иретинде сурап жатам. Чындыгында көп чийки жерлер бар экен. Аны албетте экинчи окууда оңдоп келишет. Менин сунушум ушуну колдоп берип коелу деген эле сунуш. Рахмат. Урматтуу министрдин орун басары, байкап атасыз, мен сизге мындай жардам бергим келип атат да. Анткени сиздин ордуңузда министрдин орун басары катары мен да болгонмун. Мына ушул мыйзам долбоорун толук окуп коюңузчу, орус тилинде же кыргыз тилинде, аталышын гана. Аталышын гана. Почитайте, пожалуйста. Азырбы? Название законопроекта. Өзгөчө абал жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору.
көрдүңүзбү, өзгөчө абал жөнүндө. Орусчасы не деп турат? Очередчаның положение деп турат, туурабы? Өзгөчө абал качан болот, кандай жагдайда? Жаныңызда жардам берген келгендер барбы? Биз ээрчитип алчу элек. Башкармалыктын башчыларынчы. Министрдин орун басары жардам бере тургандар барбы? Сиздин ордуңузга комментарий бере тургандар. Кошо келгендер барбы? Yeah.